Parijdeki Eyfel Munarası turistler üçün öz eşigin yaptı. Parijdeki атактуу Eyfel Munarасы turistler üçün бул аптада эшигин жапты. Малым болгондой, туристтердин эң көп келген Eyfel Munarасы кызматкерлердин иш таштоосунан улам бул аптада иштебейт. Мындай жапырт иш таштоо декабрдан берки экинчи жолу болуп жатат. Eyfel Munarасынын кызматкерлери аталган жайды башкарган жетекчиликтин иш алып баруусун жактырбагандыктан иш таштоодо. Жумушчулардын өкүлдөрү болгон профсоюз тейлөөгө кеткен чыгымдарды баалабай, өтө көп билеттерди сатып, кызматкерлерди кыйнап, кардарлардын да, кызматкерлердин да коопсуздугуна коркунуч келтирип жатканын айтышат. Ошондой эле билеттердин кымбатташына байланыштуу жумушчулар айлык акыны жогорулатууну талап кылып жатканы айтылды. Eyfel Munarасы 19 февралдан тарта жабык. Аттракцион бир жума бою жабык. Бойдон калышы мүмкүн деп күтүлүүдө. Азырынча мунарага чыгуу мүмкүн эмес. Электрондук кирүү билеттери барларга маалымат алуу үчүн электрондук поштасын текшерүү сунушталат. 2024-жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндары жайында башталып, расмий ачылыш аземи 26-июлга белгиленген. Оюндар маалында Eyfel Munarасынын жумушчулары иш таштайбы же жокпу азырынча белгисиз. Бирок оюндарды үзгүлтүүгө учурата турган иш таштоолорду болтурбоо үчүн мамлекеттик сектордун кызматкерлерине бонус сунушталды деген немиштер бар. Биргелешкен билдирүүдө GHC жана FE профсоюздары Париж мунараны жана аны башкарган компанияны сактап калуу үчүн каржылык талаптарды акылга сыярлык коюшу керек деп билдирди.